Бөлүмдөрү бирдей болгон бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү. Бөлүмдөрү бирдей болсо, анда эң сонун. Бир жолу бөлүмдү жазабыз. Так. Бөлүмдөрү эки окшош болсо, бирөөнү эле жазабыз. Бирге онду кошсом, 20-дан 11. Ушинтип аткарып кете беребиз. Кийинкиси бөлүмдөрү 9 окшош экен, бир жолу жаздым. 3-кө 2-ни кошсом 5 болот. Кийинкиси 35-тер окшош экен, бир жолу жаздым. 30-га 40 болот. Экөөнү тең 5-ке кыскартып койсом, 7-ден 8, анан 8-ди дагы 7-ге бөлөм. 1,7-ден 1. Кече күнкү үйрөнгөн техникаларды колдонуп атабыз, кыскартуу, андан кийин буруш бөлчөк, аралаш санга айландыруу буруш бөлчөктү. Ошондой эле мына бөлүмдөр окшош экен, 64-төн өзүн жаздым. 16-дан 6-ны кемитсем 10, экөөнү тең, 2-ге кыскартсам 5, 32-ден 5. 27-ни жаздым, 19-дан 9-ду кемитсем 10 болот, болду. Андан кийин так, кеттик, 207-ге жеттик, 125 бөлүмдөрү окшош экен, бир жолу жазам. 125-тен 100-ды алсам 25, экөөнү тең 25-ке кыскартсам 5-тен 1 болот. Андан кийин бүтүндөрү менен келип калса эмне кылабыз? Бүтүндөн мына 2-ден 1-ди кемитем. 1 болот. 343-түн өзүн жазам. 49-тан 49-ду кемитсем 0 болот. 0-ду буга бөлсөм 0 болот. 1-ге кошсом 1 эле келип чыгат. Себеби бөлчөк жагы бүтүнгө кошулат да. Кийинкини иштейбиз. 72-ни жаздым. Мында муну кемитсем 8. Экөөнү тең 8-ге кыскартсам 9-дан 1. Кийинки эсеп бүтүндөрүн кемитем. 3-төн 3-ті алсам 0 болот. 72-нин өзүн жазам. 81-ден 21-ди кемитсем 60 болот. Экөөнү тең 2-ге кыскартсам 30. Бул 36 болот. Экөөнү тең дагы 6-га бөлө берсем 5. Бул 6-дан 5 болот экен. Суроолорду чатка жаза бересиңер. Аягында жооп берем. 211-чи тапшырманы карайлы. 95-95-тин өзүн жазам. 15-ке 14-тү кошсом 19 болот. Экөөнү тең 19-га бөлсөм 5-тен 1 болот экен. Биринчи столбикти чыгарып өттүк. Эми экинчи столбикти чыгарабыз. Бул жерде бүтүнү бар, мунун бүтүнү жок экен. Ошондо 6-нын өзүн жазам. 95-ти дагы жазып алам. Бөлүмдөрү себеп окшош. 19-дан 9-ду алсам 10 болот. Андан кийин буларды кыскартып коем. 5-ке бөлүп берсем бул 2, бул 19. 6,19-дан 2. Кийинки тапшырманы карасак, балдар, 5 бөлүнгөн 5 экен. 5-ти 5-ке бөлсөм 1 болот. 1-ди 7-ге кошсом 8 болот. Көрдүңөрбү? Муну азыр буларды жазып ян коштун кереги жок. Экөө тең окшош болуп атпайбы? 8-ге 8-ди кошсом 16 болот. 16,5-тен 4. Кийинки мисал 9-дан 5-ти кемитем. 4 болот. Анан жазам калганын. 5 минус 6. Эми 5 минус 6 болуп атат, мына алымдарын кемитип атам. 5-тен 6-ны ала албайм. Ошондо мен эмне кылам? Могул 4-төн 1-ди карызга сурап туруп эле, 4-төн 1-ди карызга могу жерге сурасаң, 9 жерде 1 9 плюс 5 кылсак эмне болуп кетет? 14 болот. 14 минус 6. Ошентип эле чыгарып кетебиз да. 8 болот, 14-төн 6-ны алсак. Кийинки мына 10. 10-ду жаздым. 8. 5-тен 14-тү кемите албайм кайра эле.
5 кичинекей да 14'төн. Ошон үчүн могу бүтүндөн 10'дон 1'ди карызга сурайм. 9 калат. Ошондо могу жерге 1 деп туруп 8 жерде 1 8 плюс 5 десек канча болот? 13. Так, окшобой калды. 13 минус 14 болуп калат экен да, көрдүңөрбү? Жетпей калат экен. Мен могу жерден 1 эмес, 2'ни эле карызга сурасам болмок экен. Сразу элечи. Анда бул 8 калмак. Могу жерге мына 1'ди карызга сура 8 жерде 1 8, 13'тү кошсом 21 болот мына. Монтип чыгарып кетебиз. 21'ден 14'тү кемите берсек 7 калат, Андан кийин 11 плюс 5 16 болот. 45'ти жазам. 5'ке 25'ти кошсом 30. Экөөнү 5'ке кыскартып берсем 6, бул 9 болот, Так, 5'тен көп эле санга кыскартсам болмок экен. 3'кө дагы эми экөөнү бөлө берсем 2 3 болот. 16 бүтүн 3'төн 2. Тез жазып, суроолор болсо берип, бөлчөктөр менен аябай жакшы иштегенди билишибиз керек да. Кийинки 217'ни чыгарабыз. 18'ден 11'ди кемитем. 7 7 минус 9 деп жазам. Эми 7'ден 9'ду кемите албайм. 7'ден 1'ди карыз сурайм. Ошондо 6 калат. 1'ди бияка сурап туруп 12 1 көбөйтүү 1 плюс 7 кылсам 19 болуп калат, 6 бүтүн 12'ден 10. Буларды да кыскартып берсем 6 бүтүн 5 бияка 6 болот экен. 21 окшош экен, бир жолу жазам. 5'ке 2'ни кошсом 7. Экөөнү 7'ге кыскартып берсем 3'төн 1 болот. 48 окшош, бир жолу жазам. Мындан муну кемитсем 12 болот. Экөөнү тең 12'ге бөлүп жиберсем 4'төн 1 болот. 12'ни жазам. 1'ден 1'ди кемитсем 0 болот. 0'ду 12'ге бөлсөм 0 болот.